Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatlı mekendештер, qadırlı musulman bir tuğanlar. Barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, райымы жана берекеси болсун. Алла Таалам баарыбызга жакшы күндөрдү, жакшы түндөрдү, жакшы дос кошуналарды насип кылсын. Жаман күндөрдөн, жаман түндөрдөн, жаман дос кошуналардан Аллахым баарыбызды сактасын. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям адамзаттын мугалими. Адамзаттын эң билимдүү, эң жоомарт, эң баатыр, эң берешени, эң данышманы. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам bir hadisinde келет, Ибн Мажанын риваятында 4 нерседен пана тилеген. Я Алла, кутурта турган байлыктан сакта, башка бале болуп келе турган баладан сакта, карлыктан мурда карыты бере турган аялдан сакта, куу достон сакта. Эки көзү мени карап турат, жүрөгү аңдып турат. Жакшылыгымы жашырат, жамандыгымы жайылтат. Ушундай куу достон сакта. Биз билбейбиз тугандар, бу дүйнө сыноонун дүйнөсү. Кайсы нерседе пайда бар, кайсы нерседе зыян бар. Дүйнөнүн, ахиреттин бардык пайда зыянын билген Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам. Сизге, бизге бактылуу болуу үчүн, бу дүйнөдө бактылуу болуу үчүн, ахиретте бактылуу болуу үчүн эмне нерсе керек? Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам бирөөн таштабастан бардыгын айткан. Эч нерсе калтырган эмес. Дүйнөнүн бактысыздыгы, ахиреттин бактысыздыгынан кутулуу үчүн кайсы нерселерден сактанышыбыз керек? Пайгамбарыбыз бир нерсени калтырбай баарын айткан. Ошон үчүн жараткан Алла субханаху ва таала түндөрүбүздү зикир менен, тооба менен, Куран менен, ибадат менен коздосун. Күндүздү дагы Алла Таалам баарыбызга адал рызкы берсин. Өткөнкү сабакта айттык эле, ахирет ааламына ыйман келтирүү. Ахиретке ыйман келтирүү ар бир мусулман эркек аялга фарзы айн. Аллага ыйман келтиребиз. Алланын периштелерине, китептерине, пайгамбарларына, тагдырына, эми ахирет күнү. Алланын ахирет, дүйнөнү да жараткан, ахиретти да жараткан. Тугандар, акыйкатты көз көрбөйт. Акыйкатты жүрөк түшүнөт. Түшүнүү сезимин Алла жүрөккө койгон. Адам баласынын акыйкаты, адам баласынын жаны. Бул көзгө көрүнбөйт. Бул акыйкат көзгө көрүнбөйт. Бирок жүрөк ушуну түшүнөт. Көз аны көрүүдөн алсыз. Адамдын жанын чыгып атканын көрүүдөн алсыз. Көрө албайт. Бирок жүрөк түшүнүп турат да, жан чыгып кетти. Жок, жаны бар, чыга элек. Көрбөстөн туруп жүрөк түшүнөт буну. Кудум ушундай кабырдагы, рахаттагы, азаптагы биздин көзүбүз көрбөйт аны. Буну Алла Таала пайгамбарыбыз аркылуу үммөткө жеткирген. Кабыр азабы бар, хак, чындык, акыйкат бул жөн эле ой эмес, кыял эмес, божомол эмес, күмөн эмес. Ошондой эле кабырда рахат дагы бар, кабырдагы сооп дагы бар. Экөөнү тең. Бүгүнкү сабагыбыздагы ас-суал фил барзах. Барзах ааламындагы суроолор. Сизге, бизге бүгүн туган эч ким азыр сурап аткан жери жок. Себеп дегенде бу дүйнө амал дүйнөсү, суроо жок. Эртеге сурак дүйнөсүнө барабыз, амал жок. Хазрет Али радыйаллаху анху айткан, бу дүйнөдө амал бар. Жакшы, жаман амал бар. Ар бир адамга тандоо берген, ыктыяр берген. Денесинен жан чыкканга чейин
Буга ар бирге Алла Таала мүмкүнчүлүк, шанс берген. Кааласаң жакшы иштерди кыл, кааласаң жаман иштерди кыл. Сенин ыктыярыңда, сен сыноодосуң. Алдыңда жакшы дагы бар, жаман дагы бар. Саңа акыл берген, саңа жол көрсөтө турган пайгамбар келген. Саңа жол көрсөтө турган китеп түшкөн. Эми бул жагын сен өзүң билем. Бүгүн амал бар, сурак жок. Эмне үчүн жалган сүйлөдүң? Эмне үчүн намаз окудуң, окубадың? Бүгүн эч ким сенден сурабайт. Бирок эртеги кыямат күнү эртеги Алла Тааланын алдында сурак бар экен, амал жок экен да. Ошон үчүн айткан Хазрет Али разияллаху анху, дүнүйө ахирет дейт, бет маңдайы менен силерге келатат дейт, жүздөнүп. Дүнүйө артын көрсөтүп кетип атат силерден. Ахирет жүзүн көрсөтүп келатат, дүнүйө артын көрсөтүп кетип атат. Кечеги күн кетип калды бизденчи. Бүгүнкү күн деле колдон чыгып кетти. Артын каратып дүнүйө бизди кетип атат. Ахиретке күн сайын жүздөнүп биз жакындатабыз. Келатат. Ошон үчүн силер деген куну мин абнаил ахира ва ла такуну мин абнаид дуния. Силер ахиреттин адамдары болгула. Ахиреттин балдары болгула. Дүнүйөнүн кулдары болгула. Дүнүйөнүн балдары болгула деп мындай айткан. Фа иннал яум амалун ва ла хисаб. Гадан хисабун ва ла амал. Деп мына улуу сөзүн айтып кеткен туугандар. Ошондон соң азыр айтып атканыбыз, акыйкатты көз көрбөйт экен, бирок жүрөк түшүнөт экен. Барзах аламында адам мисалы азыр мына жаны чыгайын деген учурда ал эмнелерди көрөт, биз көрө албайбыз. Аны кантип жаны чыгат, жаналгычлар кантип алып чыгат, биз аны көрө албайбыз. Ошон үчүн айтканда, бир сахабадан риваят бар. Bir adam öldü dep aябай кейсе, көп кейи бербе, Ана керек сен өзүңө кей деген экен да. Сен өзүңө ырайым кыл. Ал көргөндү сен көргөн жоксуң. Пока көрө элексиң, ал көрдү. Ал өлүмдүн даамын татты, сен тата элексиң. Өлүмдүн кыйынчылыгын, жан берүүнүн кыйынчылыгын ал көрдү, сен көрө элексиң. Ал өтүп кетти будан. Ага караганда сен өзүңө көп ырайым кыл деген экен. Ал не болду экен дей бербей, сен өзүң ойло. Сен өзүң ойло деген экен. Өлүмдүн даамын тата элексиң. Өлүм периштени көрө элексиң. Өлүмдүн алдындагы кыйынчылыктан өтө элексиң. Ал ушу үчөөнүн тең өткөн. Сен өзүңө ырайым кыл деген экен. Галибан Абу Дарда разияллаху анху болсо керек, адашпасам. Демек, Кур'ан-ы Каримдин улуу аяттарында, пайгамбарыбыздын берекелүү сүннөттөрүндө кабырдагы суроо акыйкат экенине ачык айкын далилдер бар. Жана бул суроо мусулманды дагы, кафырды дагы, мунафыкты дагы өзүнө камтыйт. То есть ар бири суралат. قال الحافظ في الفتح الباري айткан واختلف في الطفل غير المميز. Жаш балдардан суралынбайт, эстегенде деп. Мукаллаф эмес да, жаш бала өтүп кетсе. Бирок мына жердеги аалымдар киши талашы бар. Жаш баладан эми балагатка өтөйүн деп аткан учурларда ошодон суралабайбы десе, кээ бир аалымдар суралат, кээ бири суралбайт дейт. Но кандай болгон чакта дагы Фажазаман Куртуби фи Тадкира, имам Куртуби Тадкира деген китебинде чечкин, кескин түрдө чечим кабыл алган, би аннаху юсал, суралат деген. Ва хува манқул анил ханафия, биз ханафи мазхабта да ушундай деп айтылган. Ва жазама гайру вахид на шафии би аннаху ла юсал. Шафийлердин бир тобу болсо суралынбайт деген. Ну кандай болгон чакта дагы өлүктөн чоң балагатка толгон кишилердин эркек аял бардыгынан суралат. Суралганда кандай эми фаюсалу майит ан этикадихи биллахи таала. Өлүктөн биринчи Алла тууралуу сиздин этикад, ишенимиңиз кандай? Кандай? Ва расулихи, Алланын пайгамбары саллаллаху алейхи ва саллям тууралуу ишенимиңиз кандай?
ala vajhil ihtibar wal imtihan. Бұл Алла Тағала періштесін жіберіп сұрап атқаны өзі білбейді емес, өзі біледі, сені сынаш үшін. Сен білесің бе, же білбейсің бе? Сенен экзамен алыш үшін. Анан айтады, бұл жерде ва хунака юдхашул мас'ул, сұралынған адам есі оқ қалады. Айтады, айраң таң қалады. Жөнөкөй нерсе емес, юдхал, юхал. Ал дедігі сұрақ жөнөкөй нерсе емес. Ихласту, чынығы момын болса, аға проблема жоқ. Ал жөнеле жооп берет ал. Егерде мұсылман емес, же мунафық, же ол болса ушундай бузуку, мынаға проблема точно болот ал. Пайғамбар саллаллаху алейхи бұның қауарын айтып қойған туғандар, ошон үчүн бекем имандуулар бул суракка оңой эле жооп берет. Ошон үчүн бул дүйнө иманды бекемдей турган, иманды кура турган, иманды сактай турган, иманды жайылта турган дүйнө. Өзүбүздү биринчи өзүбүздүн иманыбызды бекемдеп алайлы, иманыбызды куруп алайлы тугандар, кубаттап алайлы. Өзүбүз туган мынакей иманыбызды сактайлы, күндүзү дагы, түндөсү дагы кайсы амалдар, күнөөлөр, арам иштер иманга залакасы тийсе, зыян жеткирсе, толук сактанайлы. Ошо менен алек болуп жүргөн болсок, таштайлы аны, ыргытайлы, бир тээп чыгарайлы. Иманга кайсы нерсе зыян тиеби? Пайгамбарыбыз айтып койгон мунун бардыгы. Анткени иман бир абалда турбайт. Адам баласының иманы бир абалда турбайт. Бул имандын нуру жакшы амал кылган менен имандын нуру күчөйүп көбөйө берет. Адам баласы күнөө кылган сайын имандын нуру азайып өчүп бара кете берет. Жүрөк караңгылайып кете берет. Жүрөгү эле карайбайт. Руханияты да караят буну кочу. Буга кийин кабыр капкараңгы болот, ахирет капкараңгы болот буга. Ошон үчүн тугандар, мына жерде тамаша күндөр эмес, алдыда тура алган, демек суракка тартылган адам эсинен кетип калат. Таң кала турган, эмнени айтарын билбей кала турган, даже өзүнүн аты тиякта турсун, каяка келип не болгон билбей турган учур болот. Иманы бекем адам, мына ошолорго Алла Таала өз жардам берет экен. Fa innahu subhanahu yusabбитуhum wa yulhimuhum as-jawab as-sadid. Алла Таала аларды өзү жардам берет, Куранда айтып койгон. Бу дүйнөдөгү иманга мээнет кылдыңбы? Всё. Кабатыр болбо. Алла Таала өзү Куранда айтып койгон, кабырдагы суракка биз жардам беребиз деген. Ага бекемдейбиз деген ага. Жеңилдик беребиз деген ага. Туура жооп бергенге Алла Таалам илхам салат экен. Илхам дегени ошол учурларда машаалла сизге жүрөгүңүзгө, мээңизге туура жоопту Алла субханаху ва таала сезимин салып коет. Илхам кылат Алла Таала. Куранда Алла Таала айтат: "Ба'даузу биллахи минаш шайтанир раджим. Истаббитуллаху аллазина аману бил каули сабити фил хаятид дунья ва фил ахира." Алла Таала иман келтиргендерди бекемдейт. Бекем сөз менен, дүниеде дагы, ахиретте дагы. Ва юдиллуллаху залимин. Алла Таала залымдарды адаштырат. Ва яф'алуллаху ма яша. Алла каалаганын кылат тугандар. Алла Таала эч кимден сурап кылбайт, эч кимден коркпойт, эч кимге алданбайт, эч качан унутпайт. Жараткан Алла Таала жаралгандардын сыпаттарынан таза, аруу, бийик зат. Жараткан Алла Тааладан суралынбайт. Ла юс'алу амма яф'алу. Кылгандан суралбайт Алла Таала. Кимге канча өмүр берет? Мынага эмне аз, мынага эмне көп? Алла суралбайт ал тура. Алла берет өмүрдү. Өлүмдү Алла берет. Кимге хидаятты, рызкыны, перзентти, иззатты, бийлик, байлыкты бардыгын Алла субханаху ва таала берет. Бирок Алла Тааладан суралынбайт. Мынага канча перзент берди? Буга канча перзент берди? Ва хум юс'алун. Пенделер суралынат. Вакифухум иннахум мас'улун. Токтоталарды суралайды.
Siz biz suralabız. Allah kılgandan suralınmayız. Şunun için bu yerdeki ayette Allah Teala aytıyor. Bekem söz la ilahe illallah. Qaysi ekan? La ilahe illallah. Uşunu kavlu sabit deydi. Dedi mınday deb aytsak, bekem sözdörдүн dagı eng bekemi. La ilahe illallah. Bundan bekem söz yok. Bundan ötkön bekem söz yok. Bekem söz dep Allah Taala Kur'anda aytkаны şunun üçün. İman keltirgenlerdi Allah Taala bekem deydi eken. Emnege? Şu bekem sözdü aytkanга Allah Subhanahu ve Taala dünyada da ahirette da deydi da. Bunun manası şu bekem söz la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Fa inna hada huvel kavlu sabit. Mına uşul bekem söz dep aytılınat tuğandar. Hadiste buğa gelet. La ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Bul asbasat sabitat, aqval yaqiniyat, aqvamun qat'iyat. Mınanday dep aytadi. Bekemlilerin de bekemi, bekem işengenlerden en güçlüsü, en tuğrası la ilahe illallah Muhammadur Rasulullah. Kur'an'da Allah Teala Allahun lezî halaka seb'a semâvâti ve minel ardı mislehunna yetenezzelul emru beynehunna لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللّٰهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا. Allah şunday zat al jarattı asmandardı jana jerdi, asmandardı jet asman, jerdi mislehunna kudun jetini. Yetenezzalul amru beynehunna, asman menen jerin ortasında Allah Subhanahu ve Taala'nın buyruktары түшүп турат. Kimge bugün ölüm berilet, kimge jaşo, kimge densoluk, kimge oru, kimge izzat, kimge korduk, kimge perzent, kimge berбейт. Kıskası aytkanda, kança ısık, kança soğuk, bardığın jaratkan Allah asman men jerin ortasında buyruğu çeşip turat. Buyruğu çeşip turat. Ne üçün şunday? Li ta'lamu bekem işenişiңер üçün. Albatta Allah Taala her bir nesege kudretli. Jana albatta Allah Taala her bir neseni ilimmen kamtып algan. Bardığın bilet. Az ошеде барыбыз отурабыз го, Her birimizin erteң günü ne болот biz bilбейбиз, бирок Allah bilet. Bizge karаңгы, Allah'a жарык. Экинчиси ушу азыр сабакта отурабыз, ким кайсы ниет менен отурат? Allah Taala буну билет. Biz birbirimizi bilбейбиз. Мен кайсы ниет менен сүйлөп атам? Siz kaysi niyet menen uğup atasız? Allah'a bardığından kabarlar. Biz siz bunu bilmeyiz. Bir cumadan keyin bizim başımızda ne var? Bir aydan keyin, bir yıldan keyin biz bilmeyiz tuğan. Gayipti Allah'dan başka hiç kim bilmeydi. Jaratkan Allah Subhanahu ve Teala bardıq nersen ilimmen özü kamtıp kurçap algan. Bardığın biri turat. Allah Teala'ga ötkön uçur keler çak birdey çak. Qanday ekan? Ötkön uçur keler çak Allah Taalaga birdey çak var. Bunun bardığını Allah Subhanahu ve Teala. Emi Allah Subhanahu ve Teala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin kolundan görsetken akılga sıyıbay turgan, akıl tangala turgan keremetlerden atın muciza dep koyat. Muciza degen Peygamberдің kolundan Allah Taala görsetken adam balasınaçı. Uşunu muciza deydi. Tak, havarikul adat, adatка karşı nerse. Misali Peygamberimizдің mancalarından su çıkargan Allah Taala. Aşağı. Musa Peygamberge Bani İsrail'ge mına Jööттөрдүн 12 урусуна буларга ошо суу жок болгондо аса таягыңды чап деди. Fadrib bi'asak. Al-hajar taşты çap dedi. Fanfajarat min husnata 10 ayna. 12 жерден булак чыкты. Таштанчы. Musa peygamber taşты çapkanda bulak çıksa Muhammed peygamberimizдің mancalarından bulak çıkkan. Миңден ашык сахаба çankoosun getirip toyo içişke. Kiçine el emez.
Улоолоруна чейин суу берген. Чанаштарына чейин толтурган. Пайгамбарыбыз жерде туруп, Меккеде туруп, айды экиге бөлүп койгон. Не болуп койгон? Булардын атын бардыгын мужиза дейт. Мужизалардын эң күчтүү мужизасы, угуп алыңыз, Алла Тааланын китеби Кур'ан-ы Карим. Бул мужизалардын да эң мужизасы. Иса пайгамбар тубаса көрлөрдү, алапестерди, Алланын буйругу менен бисмилла дегендер эле сакайтып коет эле. Өлүктөрдү Алланын буйругу менен тур дегенде тирилет эле. Иса пайгамбар. Муса пайгамбарга колунан ушунчалык нур колтугуна салып туруп чыгарса, күндөн калышпаган нур чыгат эле. Күндүн нурундай нур. Мына светильник эмес анан. Күндүн нуру бар го? Элестетип кой. Кечкурун чыгарса, уже күн эс да биякта. Бардыгына. Аз күн жок го. Күндөн. Мужиза деп коет аны. Ар бир пайгамбарга Алла Таала мужиза берген. Ошонун үммөтү, эли, коому көрүп туруп, ишенип иман келтириш үчүн. Бирок эң көп мужизаны пайгамбарыбызга берген. Эң көп мужизаны. Эң көп мужиза. Жабир разияллаху анхудан риваят бар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям Мадинада сахабалары менен ачарчылык, суук, кыйынчылык кезде пайгамбар Жабир разияллаху аялы Жабирге айтып, Жабир сен пайгамбарыбыз ачка bir эки досу менен чакырбайсыңбы, кичине мына бир аз тамак жеп алсын. Козусу бар экен, улагы. Ана бир аз нам пышырып турайын. Пайгамбарыбыз эми кыйналып калбасын деп. Жабир разияллаху анху болду, сен даярдай бер, мен барып чакыра коеюн деп пайгамбарыбыз я Расулаллах, үйдө кичине келиниңиз даярдап коюптур. Бир аз тамакты жүрүңүз. Bir 5-6 сахаба менен барып тамактанып алыңыз десе, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ошол жерде аң казгандардын баарына жарыя кылып, "Эй, аң казгандар, баарын кеттик Жабирдин үйүнө" деп. Канча дебейсизби? 1400. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Болса Жабир разияллаху бу каяктан батырат эми? Уят болом эми, тамак жетпейт. Кичинекей козу болсо, бир аз нан болсо, я Алла. Анан таңгал үйүнө келип, катын буягы мындай болуп атат. Аң казгандын баары келип атат буякта. Айтты, сиз пайгамбарыбызга айттыңызбы өзү? Десе, мен айттым, анан ушундай кылып атат. Анда айткан болсоңуз болду. Пайгамбарыбыз өзү чакырды, анда өзү бардыгын камсыздайт деп коюптур да. Кара. Жүрөгүндөгү ишеними кандай. Бирок пайгамбарыбыз айтты, тиги казанда кайнап аткан этти, шорпону мен баргы чакта ачпагыла. Нанды дагы тандырдан албагыла, этти дагы албагыла. Аны жаап туруп, аң казгандарды барын айтты, 10дон киресиңер деди, тамак жеп чыга бересиңер. 10 кирет, тамак жейт, курсагы тоет, кетет, кийинки 10. Бардыгы келип жеп кетти, айтат, болжолдо ар кандай цифралар айтылат, 1400 көбүрөөк угам да. 1400 сахаба кирип жеп чыгып кетти. Кийин эң таң калыштуусу Жабир разияллаху айтат, да кылып казанды айтсам, мурдага караганда чөтө көбөйүп калгандай көрүндү дейт да. Мунанын аты мужиза деп коет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям намазда туруп, Мединада намазда туруп, бирле алдыга жылат. Кайра аркага кетенчик дейт. Намаз бүткөндөн кийин сахабалар сурашты, я Расулаллах, бүгүн bir акылга сыйбай турган бир иштерди кылдыңыз го. Кеде алдыга жыласыз, кеде аркага жыласыз. Пайгамбарыбыз айтат, жерде ушу намаз окуп атканымда Алла Таала ушул жерде бейиштин эшигин ачып койду дейт го. Бейиштин мөмөлөрүн ошончо кызыккан алдыга жылып кетип ошо экен да. Кайра аркага жылганы болуп, дозоктогу азаптарды көрүп аркага жылган экен. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мужизалар өтө көп. Ага Кудай кааласа бир өзүнчө сабак кылабыз го. Бирок мен эмнени айтмакчы элем? Эде башка жакка кетип калдык да. Мужизаларды демек пайгамбарлар өзү көрсөтө бербейт экен, каалагандай.
Пайғамбарымызға да келіп айтты да: Мұхаммад, сен қиын болсаң, мындай қылып берші, тигіндей қылып берші деп. Анда айтты: мен қылбаймын. Алла қылады. Алла қашан қаласа қылады. Біздің қолдан просто көрсетіп қояды мұндай депші. Шonun үшін мыналардың бардығын туғандар мужиза, ең ұлы мужиза қайсы екен? Құран. Бардық пайғамбарлардың мужизасы кетті. Біздің пайғамбарымыздың да қанша мужиза Алла берген болса бары кетті. Bir ғана мужизасы қалды. Бүткіл аламға қиямат күнге шейін қала тұрған мужиза Құран. Бұндай кітеп жоқ. Ешкім ұшындай кітеп, ұшындай мазмұндағы, ұшындай кереметтүү, ұшындай мәнилүү, бардығын өзіне топтаған, ешқашан өзгөрілбеген, бұрмаланбаған, алымдар оқыса тойбаған, шешім шығарса әділеттүү, шақырғаны сыраты мұстақим. Еми бұл Құрандың ажайыбы бітпеген. Ушундай кереметті кітеп бардық сұрауға жооп бере тұрған, açılışı, Allah akbar, adamdın akılın tаңғалдыра тұрған Құран-ы Кәрим açılışları. Mucize мынау шығады. Қиямат күнге чейін туғандар бардық жағынан. Mucizalardan ең mucizası мынау шу. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Эми баяға келейлі. Алла Таала ким иман бекем болса, bu dünyada da Allah Taala maga жардам береді екен. Алла Таала bu dünyada iman keltirgenge жардам бере өзі атпайбы? Allah Subhanahu wa Taala yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabit fil hayatid dunya ve fil ahireh. Allah Subhanahu wa Taala bekem deydi. İman keltirgenlerdi bekem söz menen bu dünyada dağı jana ahirette dağı деп атат. Bu dünyada qanday bekem deydi desеңiz, anın manisi шайтандың азғырықтарынан иманы бекем күшті адамды Алла Тағала сақтап қойды екен. Шайтан аға ойынын көп көрсете албайды екен. Қылықтарын көп жүргізе албайды екен. Өзіне дос қылып, өзіне құл қылып, алдына салып айдап албайды екен. Алла Субханаху ва Тағала анын васвасасы, азғырықтарынан, шубхат, шек күмәндіктерден барын Алла Тағала сақтап қойды екен. Amma tasbituhum fil hayatid dunya fa huwa mimma ya'tarihim min al-wasawis wa shubuhat ash-shaytaniyya min qibal al-ins wal jin. İnsanların tarafından da var, insan şeytanlardağı var, tuğanlar. Jin şeytanlardağı var. Alımlara çıkan insan şeytanlar jin şeytanlarga qaraganda korkunçtu, qooptu, страшныйраак болот деген да. Кайсы шайтан кен? Ошон жинден көп коркпош керек. İnsan şeytandan korkuş керек та. Қандай korkuş керек екен? Жамандығынан. Адам Құдай сақтасын да, адам бұзылса, bu dünyada bir de қандай бұзыла тұрған мақлуқ жоқ та. Даже бұл жыртқыштардан өтіп кетеді. Егер адам оңолса, періштелерден жоғары шығады. Адам бұзылса, жыртқыштардан төменге түседі. Адам баласы, ошон үчүн Алла Таала эгерде иманга менет кылсак па, иман курсакчы, не болот деген? Бу дүйнөдө Алла Тааланын бекемдүүлүгү шайтандын азгырыктарынан, шайтандын азыркындай чакырыктарынан, ар кандай шек, күмөн, шубухат, ушундай нерселерден Алла Таала сактайт. Так, экинчиси, адашуудан Алла Таалам сактап коет. Аларды адашуудан сақтап қойды Алла Субхану. Алем ахиреттеги Алла Таала аларды бекемдөөсү эмне десе, мындай дейт: "Ва амма тасбитухум фил ахира фадака хина юсалуна фи кубурихим." Кабырларында суралганда, ошондо Алла Таала аларга бекемдик жардам берет экен да. Жүрөгү бекем, акылы бекем, иманы бекем, сурауга спокойно жооп берет. Аллахым баарыбызга насип кылсын, амин. Baro ibn Azib radıyallahu anhu Sahih Bukhari jana Muslim'de gelet, rivayet keltiret, Peygamberimiz aytat: "Al muslim iza su'ila fil qabr shahida an la ilaha illallah ve anna Muhammad Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Müslüman adam kaçan suraka alınganda kavurda güvölük beredi eken. Ne dep? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Bir Allah'dan başka sığınganга layıktı zat yok. Muhammed Allah Taala'nın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ahiretteki
Таспит Алла Тааланы бекемдөөсүнүн мааниси кабырдагы суракта жана кабырдан кийинки сурактарда дагы Алла Тааланы бекемдеп коет. Демек, мына жердеги дүйнөдө жана ахиретте бекемдейт дегени кабырда. Себеп кабыр ахиреттин биринчи тепкичи. Кабыр кандай экен? Ахиреттин биринчи этап, биринчи тепкичи ушул жерде. Биринчи бара турган жер. Ушу менен бүтүп калбайт. Ойлобоң ушу менен бүтөт деп. Бул башталгыч тепкич. Анын ар жагында аягына чейин эң акыркысы бейиштин төрүндө же дозоктун чукурунда. Бейиштин төрү же дозоктун чукуру бул акыркы остановка ошол. Айткан: "Ли'аннал кабр хува аввалу баразихил ахира." Ахирет аламы, барзах аламындагы кабыр биринчи барзах бул, биринчи пардасы ошол деп айткан да. Бухариде жана Муслимде келет. Анас разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Иннал абд иза вудия фи кабрихи", пенде качан кабырга коюлганда, "Ва тавалла анху асхабуху", анын шериктери кайтып кетишкенде бурулуп, "Ва иннаху ла ясмау кар'ан ни'алихим", ошол коюлган, кабырга коюлган пенде алар бурулуп кетип атканын пут кийимдеринин үнүн угушат дейт. Аллаху акбар. Тып басып кетип атканын кабырда жатып ошолордун үнүн угат экен. Кабырда коюлган киши анын шериктери эми топурак таштады, тияк бияк кылды, жакшы адам эле, я Алла деп анча-мынчасы дуа кылды, ыйлады, Куран окуду, жана башка тууган уруктары. Эми алар акыры бурулуп, эми үйүнө кетиш керек деп ошо жатып алабы эле. Кеткенде ошонун кетип атканда пут кийимдеринин үндөрүн угат дейт. Ла ясма, пайгамбарыбыз айтат саллаллаху алейхи вассалам, угат сөзсүз алчы. Ла ясма, сөзсүз угат деп айтып атат. Арани алихим, алардын пут кийимдеринин үндөрүн угат. Идан сарафу, бурулуп кайтып кетишкенде, атаху малакан, эки периште эми келет. Анын алдына келипти, фа юқиданихи, эки отургузат буну дагы, фа якулани лаху, ага суроо катары айтышат экен. Ма кунта такул фи хадар раджул. Ушу киши тууралуу эмне дейсиң да? Дейткенде дагы пайгамбарыбыздын биздин устазыбыз айтат эле. Маулана Назыр Рахман дарат баракатухум, пайгамбарыбыздын элесин алып келет дейт эле. Кабырда пайгамбарыбыздын элесин алып келеткен дагы ушул киши тууралуу эмне дейсиң дейт да. Сен оюң кандай депчи. Эгерде бу дүйнөдө пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп, пайгамбарыбызды сүйүп, сүннөтүн аткарып, пайгамбарыбыздын алып келген, берген шариятына бекемде болсо, сразу айтат экен: бул Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, мен ушунун сүннөтүн, ушунун айтканын аткарып жүрбөдүмбү? Ушунун көрсөтмөсү менен жүрбөдүмбү депчи. Сразу эле тааныйт экен. Мына Бухари, Муслимде экөөндө келип атат. Ма кунта такул фи хада раджул. Мына киши тууралуу сен эмне деп айтат элең дейт. Ана. Ал кайсы киши? Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам. Фа якулу, ал айтат экен: "Ашхаду аннаху абдулла ва расулу". Мен күбөлүк берем, бул Алланын кулу жана анын элчиси деп күбөлүк берет экен. Фа юкалу лаху, ошентип туура жооп бергенде буга айтылат экен, кайрачы. Не деп? Ондор иля макадик минан нар. Сен дозоктогу жайыңды бир карап койбойсуңбу дейт. Так. Абдалакаллаху бихи мaqada минал жанна. Ушунун ордуна Алла Таала сага бейиштен бир жай берди. Биякты да карап кой дейт экен да. Кала наби саллаллаху алейхи вассалам фаярахума жамиан. Пайгамбарыбыз айткан, ошо кабырда жаткан киши өзүнүн бейиштеги дагы дозоктогу эки жайын тең көрөт экен. Мурунку хадистерде айтып жүргөнбүз туугандар. Бала төрөлгөндө Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан, бир орун бейиштен, бир орун дозоктон таяр деген. Ар бирибиз ушул жерде отургандарыбыздын жана дүйнөдө кыбыр эткен инсандын баарынын бирден орун бейиште бар, бирден орун дозокто бар. Капырлардын дагы бирден орун бейиште бар, бирден орун дозокто бар. Мусулмандардын дагы ар биринин бирден орун дозокто орду дагы бар, бейиште дагы орду бар. Бул пайгамбарыбыздын сөзү.
Kim iman keltirip жақшы амал қылса, бейіштегі өзінің жайын алады. Дозоқтағы баяғы жайы бар еле, аны таштайды, қалтырады. Құдай сақтасын, иманға чоңойғанда иманға келген жоқ. Жақшы амал қылған жоқ. Анда баяғы дозоқтағы өзінің итағылы орды бар еле, ошаны алады. Бірақ бейіштегі ордын алдырады да. Мына хадисте айтып атат пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Не деп атат? Аға айтырнат екен. Бірінші дозоқтағы ордын көрсеткен да. Сен кейбір хадистерде ушунун чечмеленүүсү келет. Сен эгерде жооп бере албай калганыңда мына суроолорго мына дозоктогу ордуңа барат элең дейт да. Даганы жаап коюп, ошол жерден эле жаап коюп, оң жакта. Хадисте келет, форточкадай кылып ачат дейт кабырда, кадимкидей. Нар жагынан өзүнүн жайын көрөт дейт да. Периште канаты менен бир чабып эле ачып койгон. Бияктан көрсө, бейиште Алла деп, карагыс не дейт. Яро мақадаху минал жанна, бейіштегі жайын көрөт дагы, лияфрах ва ястабшир, ушунчалык кубанат. Кубаныш үчүн Алла Таала буну бактылуу кылыш үчүн, курсант кылыш үчүн ушуну көрсөтөт. Ва яро мақадаху минан нар, дозоктун отун, дозоктогу жайын эмне үчүн көрсөтөт? Лияшкура ни'маталлахи алейхи хайсу наджаху минха, Алла Таалага шүгүр кылыш үчүн, Алла Таала ага тартуулаган нематы качан аны куткаргандыгы үчүн. Алла Таала дозоктон куткарды. Ага немат тартуулады. Алла нематын берип туруп дозоктон куткарып койгондугуна шүгүр кылыш керек. Ошон үчүн Алла дозоктон көрсөткөн да. Дозокко салыш үчүн эмес. Дозок менен коркутуп коюп, андай үчүн эмес. Просто ушундай жаман дозоктон Алла мени куткарды. Карачы Алла мага канча жакшылык кылды, мага немат берди деп шүгүр кылыш үчүн Алла Таала экөөнү тең көрсөткөн. Ошон үчүн пайгамбарыбыз айтты, не деди? Фаярахума жамиан, ал адам экөөнү тең көрөт. Яни бейиштеги ордундагы көрөт, дозоктагы ордундагы көрөт. Дозоктогу ордуна киргизбейт, бирок бир көрсөтүп коет экен да. Сен жайың ушул жерде бар болчу, бирок сен азамат, иман келтирдиң, жакшы амал кылдың, кабырдагы суроолорго даярдандың, сен жооп бердиң. Бирок эмне үчүн көрсөтөт экен? Алла Таала ошондон куткаргандыгын гана шүгүр кылыш үчүн. Бул Алланын нематы. Бейиштегини көрсө, бейиштеги ордун көрсөтөт, буну кубанычы кубанычка кошулсун. Курсанчылыгы ашсын. Муслимдин риваятында мындай экен. Ва фи риваятин ли Муслим قال قتادة ذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويمنى عليه خاطرا إلى يوم يبعثون. Бұл да сахи хадис. Мындай деп айтылған, қабырда аға қабыр ушунчалык кең кылына деген 70 зира. Мында чайтканда bir 35 метрдин тегерегинде. Ушунчалык кең кылына деген дагы кыямат күнгө чейин аға ушундай бак жашылдандыруу толтурулат деген да. Азыр деле машалла бир жерге барып калсаң, жап жашыл болсо канча сүйүнөсүң го? Адамды жашыл нерсе тартат да. Бакты ушундай толтуруп койгон. Ва кала саллаллаху алейхи ва саллям ва аммал кафир. Булгай мусулманга болгон мамиле боюнча айтты пайгамбарыбыз. Кафир кандай болот? Вал мунафиq, эки жүздүү мунафиq кандай болот? Ва фи риваят ва аммал кафир вал муртаб. Кафир кандай болот бир риваятта, муртаб, шектенген кандай болот? Ал боюнча айткан. Фаякулу ла адри. Кунту акул ма якулу нас фи. Мен билбейм. Пайгамбарыбыздын элесин алып келип, баягы эки периште буну отургузуп, буга деле ошондой. Бул ошо кабырга койгондон кийин жаны кайра салат. Жаны жок эле көмдүк го. Салып отургузат кадимкидей. Хадистерде фаюқиданихи, ачык келет. Аны отургузат. Отургузат, ал угат. Конкретно угат. Бардыгы азыр кетип аткандар пут кийимдердин үндөрүн угат. Андан кийин маза кунта тaqul би хада раджул Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламды атын айтпай эле мына киши тууралуу эмне дейсиң деп элесин көрсөтүп коёт. Анан бул эми карап турган айтты, субханаллах, мен билбейм буну дейт да. Кафир билбейм дейт экен. Шектенген билбейм дейт экен. Мунафык билбейм дейт экен. Каяктан билсин ал?
Баса адамдар не деп айтса ошоны айтып жүргөм деді. Адамдар бұл дүниеде мен саясаттан башка эмнени сөйлөйт азыр. Ошону айтып жүргөм деп билбейм бул эмне тууралуу деді. Ана эми башталат ана. Юқалы ла дарайта ва ла талайта. Билбейсиңби? Силбейсиңби? Эчтекеби? Сумма юдрабу би митраqa min hadid bayna uzunay. Эки кулак түпкө ошол базгамы темирдин базганы менен чыгат экен да. Фаясуха сайхатан бир кыйкырат десин. Ясмаухума ялихи илля сакалайн. Жин менен инсандан башка бардык жанында тургандар угат экен ошо чапкандычы. Башка жандыктар да угат экен да мунучу. Имам Тирмизи риваят келтирет. Абу Хурайра разияллаху анхудан Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат: "Иза qubira al-mayyit atahu malakan aswadan zurqan." Качан өлүктү кабырга коюлганда ага эки периште капкара, көзү көкмөк ушундай периштелер келет дейт. Yuqal li ahadihima al-munkar. Экөөнүн бирөөсүнүн аты, периштенин аты Мункар деген болот экен. Walil ахар экинчиси болсо an-nakir. Накир, Мункар, накир деген. Ушул экөө анан айтат экен: "Ма кунта тaqul bi fi hada ar-rajul." Ушу киши тууралуу эмне деп айтат элең депчи. Бул дүйнөдө эмне деп айтат? Баягы машалла мусулман болуп жүргөн ал айтат экен оңойдо: "Хуа Абдулла, Аллахнын кулу, ва расулу, Аллахнын элчиси. Ашаду ла илаха иллаллах ва анна Мухаммадан абдуху ва расулу" деп бардыгын айтат экен. Кийин анан азыркындай эле риваят кайра уланат, бирок кошумчасы сумма юнавварлаху фихи. Кийин жакшы жооп бергенден кийинчи кабыры нур менен толтурулат экен да. Ана. Аллаху акбар. Туган, бул акыйкат. Тамаша эмес. Бекер бозуна отурган эмес бул туган. Мага, сизге, ар бирибизге жакын арада келе турган, башыбызга келе турган бир учур бул. Ошондо эстейбиз анан, мындай кеп болгон эле. Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям уламалар, алымдар пайгамбарыбыздын сөзүн элге 14 кылымдан бери айтып келатат. Айтып келатат. Ушунун арасында алхамдулилlah ушу доордо, бузуку, фитнакор доордо Алла Таалам алхамдулилlah сизге бизге бактылуу тил, бактылуу кулак берди да. Ушундайды айтканга, укканга. Аллага чексиз шүгүрлөр. Укпай, айтпай өтүп кетсек эмне болот? Кандай болот эле? Канча деген адам пайгамбарыбыздын хадисинен кабарсыз. Бухарими сахih хадистер булар. Жөнөкөй хадистер эмес тугандар. Канча деген кылым каратып келген немелер. Эмне дейт? Нур менен толтурулат экен. Сумма юқаллаху нам. Анан кийин айтат экен, суракка жакшы жооп бергенден кийин эми уктаңыз дейт экен да. Фаяқул аржи иля ахли фа ухбирухум. Алла айтат экен баягычы. Ушуну бардыгын көрдү да. Мен үй бүлөмө кайтып барайынчы, бир айтып коеюнчу, ушул жерде ушундай бар экен депчи. Ага периште экен, бияка келгенден кийин кайтып баруу жок деди. Бүттү эми. Үй бүлөңө ушуга чейин айткан болсоң, Кудайга шүгүр. Эгерде айтпай калган болсоң, анда алар билбей эле бул жака келип калса чатаганан. Сен го машаллахдан баргын. Бул айтат экен. Фаяқум аржи иля ахли фа ухбирухум. Мен кайтайынчы үйүмө, бала чакама кайтайынчы деп. Мына жакта ушу суроолор бар экен. Баягы пайгамбарыбыз айтылган сөздөрү полный, конкретно 100гө 100 экен. Ушуну баары эле кабар берип коеюнчу дейт экен да. Анан айтат экен тигилер. Фаяқулани ал эки периште айтат экен. Нам канауматен арус. Сен тияк-пиякты токтот дагы жаңы үйлөнгөн жигиттей болуп уктай бер дейт экен да. Биринчи үйлөнгөн, биринчи түндөгү чогуу жаткан жубайың менен ла юқидуху илля ахаббу ахлихи илей. Эч ким сени ойготпойт, сен эң сүйгөн гана ойгото турган. Ошентип хатта ябасахуллах. Алла сени кайра кабырдан тирилткенге чейин уктап, эс алып, рахаттанып жата бер дейт экен да мемаз дейт ана. Мына нерсе барды боло турган нерсе. Алла Таалам баарыбыздын кабырларыбызды бейиштин бакчасы кылсын, амин. Ата-энелерибиздин кабырларын бейиштин бакчасы кылсын, амин. Аял бала чакаларыбыз, бир туугандарыбыздын кабырларын бейиштин бакчасы кылсын, амин. Бардык мусулмандардын кабырларын Алла Таалам бейиштин бакчасы кылсын, амин. Дозоктун чукурунан сактасын. Дозоктун коркунучтугунан, кабырдын азабынан сактасын Аллах баарыбызды. Сурактын оордугунан, караңгылыгынан, коркунучтугунан сактасын. Бай айтып жүрөбүз го. Ла илаха иллаллахул маликул хаккул мубин деп ким 100 жолу айтса,
Allah subhanahu wa ta'ala bu dünyadagi жакырчылыктын коркунчунан амандык берет экен да. Экинчи, кабырдын коркунчунан амандык берет экен. Үчүнчүсү, рызкысы тартылып келинет экен. Жана бейишти такылдатат экен булчу. Мынандай нерсе болот. Ла илаха иллаллаху маликул хаккул мубин 100 жолу айтып коебуз. Заиф хадис, бирок фазаилда бул иштетилет. Демек, алхамдулилlah, жакырчылыктын проблемасы чечилет. Кабырдын коркунучтук проблемасы чечилет. Бул дүйнөдө адам көбүнчө кембагал болуп, муктаж болуп, карыз болуп, жакыр болуп калбайын деп коркот да. Мына калима, ушу зикирдин берекеси менен маселе чечилет. Экирде кабырдын вахшат деп коет, коркунучтугунан чечилет. Үчүнчүсү, рызкысы тартып келинет экен, бейишти такылдатат. Мунафык жооп бере албайт. Кийин анан бу мунафыктар кошумча башка риваяттан мындай дегет. Жерче өзүнө тартып туруп кысат экен да муну. Кабыргыны, кабыргаларын бири-бирине киргизе кысат экен муну. Кабыр. Кайчылаштыра келсин. Фатахталифу адлауху дейт. Фала язалу фиха муаддабан. Кабырда азап бериле берет. Качанга чейин? Алла Таала кайра тирилткенге чейин. Канча кабырда 100 жыл жатабы, же 500 жыл жатабы, же 1000 жыл жатабы, же андан көп азбы Кудай билет. Бирок кайра тирилгенге чейин азапта. Эгерде ким жооп бере албай калса, ошон үчүн урматтуу мусулман бир туугандарына сабак уккандар баарыбыз ушунучу эртерээк досторубузга, туугандарыбызга, үй бүлө бала чакабызга айтып коелу. Кабырда 3 суроо бар деп. Не деп айтабыз? Ошон билеби билбейби сен туугандарың? Аялың, балаң, ала чакаң билеби билбейби? Билбесе мен дагы айтайын. Өзүм жакындарыма сиз дагы айтыңыз. Баарыбыз айтайын. Биринчи, Роббуң ким деген суроо болот. Мар Роббук деген суроо. Роббум Аллах. Роб деген ким? Роб деген жаратуучу, тарбиялоочу, кажеттерди бүтүрүүчү. Чыныгы бадыша ээ. Bunun adına Rob деп koyup tuğanda. Бүткүл аламдын Робу. Rob деген сөздө Аллаху Акбар жөнү шунчалык пендени өзүнө тарта турган магнит бар. Бардык пайгамбарлар дуа кылганда Rob деген сөз менен кайрылган. Болбосо Алла Тааланын бир сыпаты, башка дагы сыпат аттары толтурас. Rob деген рубуйет. Бул Rob деген Аллаху Акбар. Робум Аллах деп жооп беришибиз керек. Не деп? Робум Аллах деп. Робум Аллах дайыма. Робум Аллах деп жүрөйлү. О Робум, о жаратканым, о Робум. Экинчиси, мади динин кайсы? Диним ислам. Тынчтыктын дини, акыркы дин. Эки сөз менен. Тынчтыктын толук дини, акыркы дин. Бүттү. Будан башка нерсе бар. Буга чейин болгону болгон, бирок бул акыркы дин. И тынчтыктын дини. Тыныштык өзүбүзгө каалайбыз, үй бүлөбүзгө каалайбыз, элибизге каалайбыз, мамлекетибизге каалайбыз, бүткүл ааламга тынчтык каалайбыз. Ошого колубуздан келишинче мал, мүлк, байлыгыбызды жөндөндүрүүбүздү жумшайбыз. Исламдын философиясы ошол. Исламдын саясаты ошол. Ислам саясаты ошол. Мен тыныч жашайын, үй бүлөм тыныч жашасын, кошунам тыныч жашасын, досторум, эл журтум, мамлекет бүткүл ааламга тынчтык каалайм. Болобу, болбойбу мага кызыктырбайт. Бирок мен каалаганым ошо, аракетим ошо. Канчалык болот, Алланын каалоосу. Бирок Кудайга шүгүр, Алла субханаху ва таала пайгамбарыбызга туугандар ушундай дуаларды үйрөткөн, тынчтыктын жолдоруна жолдо деген. Карачы. Ненин жолдоруна? Ар бир намаздан кийин. Ааламга пайгамбарыбыз тынчтыкты орнотуш үчүн келген, орнотуп кеткен. Эмне деди? Ааламга пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям тынчтыкты орнотуш үчүн келген. Жөнүнө кеткен жок, орнотуп анан кеткен. Хулафа рашидиндер, сахабалар алтын доордо эмне деген тынчтыкты орнотушту? Ошончо туугандар, иншалла биздин мына жүрөгүбүздө ушундай болуш керек. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ар бир намаздан кийин дуа кылла деген. Ибн Масуд разияллаху анху риваят болчу, Абу Даудда келет. Ташаххудтан кийин саламдан мурда дейт. Кээ бир жерлерде любой жеринде деп айтылат дагы. Ал кандай дуа?
Allahumma allif bayna qulubina va aslih data baynina wahdina ila subulus salam. Ya Allah, жүректерimizni bir qilgin. Ya Allah, özara ma'milelerimizde oңдогун. Ya Allah, tinchliktин жолдарына жолдогун. Qana. Müslüman adam, her bir erkek, her bir ayal gününe 5 mal namaz Allah'dan tinchliktин жолдарына жолдогун deb surayele verse, akırı varıp meyesine dile özüne kişine koy men. Tinch yaşaşım gerek eken degen keledi. Ha bu jönököy eng minimalliğini aytты. Şunun için inşallah. La ilahe illallah. Mına demek kabırdağı suraka жооп бергендерге кыямат күнгө чейин рахатта болот. Kabırdağı suraka жооп бере албай калганга кыямат күнгө чейин азапта болот. Эми ыктыяр сизде. Сизде ыктыяр. Өзүңүз тандаңыз. Кайсы жолду тандайсыз? Üçüncü суроо пайгамбарың ким? Ман набиюк. Пайгамбар Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Mına hadislerde gelip atat. Gede пайгамбардын элесин көрсөтөт деп атат. Gede şahadat aytat. Gede olsa Muhammed Rasulullah deyт, жана башка. Bukhari Müslim'de gelet. Asma radıyallahu anha enebizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'ga maqtoo aytıp alkış aytan, andan keyin mınday degen. Ma min şeyin la makun urituhu illa ra'aytuhu fi maqami hada hatta al-janna wan-nar. Fa uhiya ilayya annakum tuftanun fi quburikum misla aw qariban shakka ar-rawi an Asma radıyallahu anha min fitnatil Masih ad-Dajjal yuqal ma ilmuk bi hada ar-rajul. Fa amma al-mu'min أو الموقن لا أدري أيهما. قالت أسماء رضي الله عنها فيقول هو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالبينات والهدى فأجبناه واتبعناه هو محمد ثلاثا. Buna rivayet doğup koyuyor tuğanlar. Asma enemiz, Ayşe enevizin ecesi. Abu Bakr Sıddık razıyallahu anh'unun kızı. Abdullah ibn Zubayr razıyallahu anh'umanın apası bu. Zubayr ibn Avam aşara mubaşara giret, oşo kişinin radıyallahu anh'unun jubayı olur, Asma enemiz. Bu kişi, bu enemiz ne deydi? Peygamberimiz Allah Teala'ga maqtoo aytsana aytıp, ana mınday dep aytты da. Men dedi. Mına uşu bugünkü mına turgan jerimde 5 dozok, andan başka dagы kança nerse olsa, bardık nerseni uşunday görsetildi maga deydi. Jana maga uşunday vahiy, Kudaylıkka var berildi. Sizler kabırda Dajjal'ın fitnasına жақынырақ, же болса Dajjal'ın fitnasına оқшошырақ сыналат екенсіңер dedi. Қараңыз, әрбір қанша пайғамбар дүниеге келсе, туғандар бардығы Dajjal'ın fitnasынан пана тілеген. Пайғамбарымыз Muhammed aleyhisselam Dajjal бойынша ең көп хабар берген. Себебі пайғамбарымыздың пайғамбаршылық doğru қиямат күнге чейін Dajjal пайғамбарымыз sallallahu aleyhi ve sellem'de doğrunda келеді де ақырғы болып чо. Ошон үчүн пайгамбарыбыз көп хабар бергендагы ар бир намаздан кийин дуасында да кошуп үммөтүнө үйрөткөн. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam wa min adabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, dozoктун отунан пана тилеймин. Dozoктун отунан сакта, кабырдын азабынан сакта, өлүм менен жашоонун фитнасынан сакта, дажжал жамандын фитнасынан сакта депчи. Бекер айткан эмес. Ошо пайгамбарыбыз айтат мына хадисте, силер кабырда сыналат экенсиңер, туфтанун фи кубурикум мисла ау карибан. Дебесин, мин фитнати масихи дажжал, дажжалдын фитнасына жакыныраак, же ошо окшошураак сыналат экенсиңер. Момун адам болсо оңой эле жооп берет экен. Пайгамбарыбызга эмне дейсиң дегенде, Muhammed Rasulullah дейт экен. Жаана бил байинат вал худа, бизге мужизаларды алып келген, улуу белгилерди алып келген, тура жолдомолорду алып келген, көрсөтмөлөрдү алып келген пайгамбарыбыз деп жооп берет экен. Фа ажабнаху ваттабанаху, биз кабыл алдык, жана аркасынан ээрчидик деп жооп берет экен. Хуа Muhammedun деп саласан 3 жолу айтат экен. Бул Muhammed, бул Muhammed, бул Muhammed биздин алдыбызга улуу мужизаларды, улуу белгилерди, тура жолдомолорду алып келген, биз кабыл алып аркасынан ээрчидик деп мусулман жооп берет экен да. Ошондо анан буга айтат экен, нам салихан эми рахаттанып эс алың дейт экен. Qad alimna in kunta la muqinan bihi, biz чындыгында
билет элек сиз ушуга бекем ишенимде элеңиз дегеничи. Мунафык болса булардыкы эми чатакы. Демек тугандар, бул жерде эмне тыянак чыкты биздин сабагыбызда. Ва фи хада далилун ала анна михната суал фил кабри азиматун жиддан. Тугандар, будан ачык айкын билинип атат, кабырдагы мынау маселе өтө чоң маселе. Улуу маселе бул. Улуу сыноо бул. Жөнөкөй эмес тугандар бул. Биринчи класска баруу, же болбосо мына жерден дагы бир экзамен өтпөй калып, же кичине ич ооруп, баш ооруп маселе эмес. Бул жакта мисалы бирөө ар кандай болуп өлүп калышы мүмкүн. Машина эме уруп кетти, бирөө пычакташып кетти, бирөө атып жиберди, бомбанын алдына калды, жер титирөө болуп кетти, рак болуп калды, бала чакасы болуп кетти, түкүнчө болуп кетти. Мына ошо менен бул жактагы эң кутулатылган эле өлүм да. Андан башкасы жок болду. Тиякта ал менен бүтпөйт. Вала ямуту вала яхя. Аякта өлүм жок болуп атпайбы? Азап болсо түгөнбөс азап, рахат болсо түгөнбөс рахат болуп атпайбы? Мына жакта өлүм менен бүтүп калып атат бул дүйнөсүчү. Бирок тиякта анысы бүтпөйт. Ла ямуту вала яхя. Аякта өлүм дагы, жашоо дагы. Кандай, кайсы жашайт, кандай азапталып жашайт. Анысы да бүтпөйт, өлөйүн десе өлүмү да бүтпөйт мынандай. Демек, мына жердеги жөнөкөй нерсе эмес экен. Ал албетте момун адам, Алла Тааланын алхамдулиллага, Аллага болгон бекем ишенген адам бул оңойлуу нажат табат, амандык табат дейт. Алла Таалам баарыбызды кабыр азабынан сактасын. Амин. Абу Дауд шарифте келет, Усман разияллаху анхудан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир кишини көмүп бүткөндөн кийин жанына турду да айтты. Мындай деди: "Истагфиру ли ахикум" деди. Эй жамаат, силер бир туганыңар үчүн Алладан кечирим сурап койгула деди. Не деди? Истагфиру ли ахикум. Бир туганыңар үчүн Алладан кечирим сурагыла. Бир туганыңар үчүн Алладан кечирим сурагыла дейт. Ким үчүн? Өлүк ошол койдуңар, ушу силердин бир туганыңар, эми Алла Тааладан кечирим сурап койгула ошол үчүн. Кантип? Аллахумма гфир лаху. Я Аллах, ушу бурадардын күнөөсүн кечир. Я Алла, ушунун күнөөсүн кечир. Ушу бир туган ким эле? Эшмат эле, Ташмат эле, кошунаң эле, атаң эле, балаң эле, бир туганың эле, кызың эле, ким гана болбосун, ушу ким өттү? Ушу мусулман бир туган. Мусулман эле болду, сиздин бир туганыңыз. Ошон үчүн Алладан кечирим сурап коюңуз. Не деп? Аллахумма гфир лаху деп коюңуз. Же болбосо кыргызча эле: "Я Алла, ушунун күнөөсүн кечир. Ушу кошунамдын күнөөсүн кечир. Я Алла, ушу байкенин, ушу тайкенин. Я Алла, ушу досумдун." Жана ким болбосун. Биринчи сөз: "Истагфиру ли ахикум. Вас'алу лаху тасбит." Экинчиси: "Бун үчүн Алла Тааладан бекемдик сурагыла" деди. Не деди? Бекемдик. Себеп азыр суралат болчу. Ошон үчүн суракка жооп бергенге бекемдүүлүк сурагыла Алладан дейт. Суракка жооп бергенге бекемдүүлүк сурагыла. Вас'алу лаху тасбит фа иннаху ал-ан юс'ал. Анткени азыр бул суралат деп атат. Анткени азыр бул суралат. Ошон үчүн Алла Тааладан биринчи бир туганыңарга кечирим сурагыла, экинчиси суракка жакшы жооп бергенге бекемдүүлүк сурагыла. Не деп? Аллахумма стаббит бил каули сабит. Я Алла, бекем сөз менен буну бекемде. Жардам бер. Бекем сөз кайсы эле? Ла илаха иллаллах Мухаммадур Расулуллах. Эки нерсени пайгамбарыбыз сурагыла деп атат. Адам өлгөндө, кишини койгонубузда, эркек болсун, аял болсун тугандар, биз эки нерсени сурап коелу. Я Алла, ушул мусулман пендеңдин күнөөсүн кечир деп коелу. Аял болсун сен, ушу эненин, же болсо ушу ким болсун, я Алла, ушу мусулман пендең сенин. Сага ишенген, пайгамбарыңга ишенген, Куранга ишенген, бу дүйнөдө жакшы намаз окуй албай калды. Жакшы таквалык болбой калды, мешитке келбей калды. Дүйнө деп, тиричилик деп, тияк деп акыйкатты унутуп калды. Бечара ушу сыноодон башы көтөрүлбөй, мынантип атып ушинтип эми ажалып бүтүп калды. Сен алдыңа келип калды. Я Алла, бунун пендеңдин күнөөсүн кечир. Чын жүрөктөн сурап коелу. Я Алла, кайра сурап коюңуз. Аллахумма гфир лаху, Аллахумма гфир лаху, Аллахумма гфир лаху, Аллахумма архамху, Аллахумма архам. Кайра. Белиби? Андан кийин не сурап коелет? Аллахумма саббит каулаху би каули стабит. Я Алла, сөзүнчү
бекем сөз менен бекемдеп койчу. Тилин азыр сүйлөй турганым, ал сурак алынат, я Алла, Роббум Алла, диним ислам, пайгамбарым Мухаммад алейхиссалам деп жооп бергенге бекем кыл деп коюш керек экен да. Пайгамбарыбыз айтты шуну. Истагфиру ли ахикум. Вас'алу лаху тасбит, фа иннаху ал'ан юс'ал. Анткени азыр суралат, ага тасбит сурагыла деп мына пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям. Талқинул майит деге, Құда қаласа, кейінгі сабақта қылсақ деп ойлаймын. Талқинул майит деп, адам жан беріп атқанда, жана адам өлгөндө. Жан беріп атқан учурда дағы ақырын шыурап айтып туруш керек, сезим тудуруп туруш керек. Адам жан беріп атқанда, жанында туруп қалсаңыз, талқин қылып туруңуз. Ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах, ла илаха иллаллах депчи. Ақырын ал бір тияқа барып, бияқа барып, эми сиз сезбегенде, сиз көрбөгөндү көрүп атат да алчы. Ал өлүм төшөгөндө алчы. Ал өлүм төшөгөндө тамаша учур эмес аныкычы. Ошон үчүн талкин деп коет, ушу жан берер, өлүм төшөгөндө жан бере элек. Ошол учурда дагы талкин, анда пайгамбар айтканда, лаккину маутакум, хадис бар. Лаккину маута, то'rali. Лаккину маутакум ла илаха иллаллах деген. Силер өлүктөрүңөрдү ла илаха иллаллах деген сөз менен талкин кылгыла. Талкин деген кандай экен? Сезим туудурткыла. Же болбосо талкин деген сөз ушундай ага шыбырлап акырын айтып турула деген сөз да. Бирок маутакум деген сөздө кеп бар. Өлүктөрүңөргө деп атат да. Демек бул өлөйүн деп аткан кишини дагы мажази мани деп коет. Өлүктөр өлүп калган, чындап эле өлүп калган. Ошого дагы да. Ошондо кабырдын жанына туруп алып уламаларыбыз жол айткан, кантип силер талкин кылып айтасыңар депчи. Ошонун бирөөсүн окуп берип коюнчу бир жолу элечи. Адам өлгөндөн кийин кабырга коюлган соң фукаха мухаддисиндер ачык бул жерде айткан. Ошол жерде баш жагына отуруп, ey palançanın balası palança, ey Allah'ın kulu palançanın balası Allah'ın musunlar deyip, estegin bu dünyeden çıkan gelişimindi, kaysele şahadat ele, la ilahe illallah vahdehu la şerike le, ve anna Muhammeden abduhu ve rasuluhu, ve annel cennete hakkun, وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Ушуларды өлүктүн баш жагына отуруп туруп айтып коюш керек экен да. Өлгөнгө чейин дагы, өлгөндөн кийин дагы. Пайгамбарыбыз лаккину маутакум ла илаха иллаллах деп айтканы турат. Ошон үчүн иншалла мыналарды кээде мисалы кыргызча деле эме кылсак болот. Эй паланчанын баласы паланча, бу дүйнөдөн чыгып кеткен баягы ушул дүйнөдөн кеттиң, кетип аткан ошол немеңди, келишимиңди эстегин. Кандай эле бу дүйнөдө жашап атканда машаалла ла илаха иллаллах Мухаммадур расулуллах деп жашагансың. Ошону бияктан акырын айтсаң, Пайгамбар саллаллаху алейхи риваяттарда келет. Ал угат, бирок жооп бербейт силерге деген. Не дегени? Өлүк угат, жооп бербейт деген да. Ошон үчүн талкин кылып кое беребиз. Жараткан Алла Тааланын колунда бардыгы. Бир эстетип кое беребиз да, талкин дегени эстетип коебуз да биз. Түшүндүңүздөрбү? Ошого мына эстетип атканда мындай айтып, сен мына шахадат айтып жүрчү Ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика ла ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу деп ушуну эстетип коебуз. Бейиш акыйкат, дозок акыйкат, кыямат акыйкат, кыямат акыйкат, кайра тирилүү акыйкат, эч кандай шек жок. Алла Таала кабырда ким болсо баарын тирилтет. Албетте сен Алланын Роб экенине разы болдуң эле, пайгамбар Мухаммад алейхиссаламдын элчи пайгамбар экенине разы болдуң эле, исламды дин экенине разы болдуң эле, Куранды имам, Кабаны кыбла, мусулмандарды бир турган. Ушуга разы элең деп ушуну эстетип коюш керек экен да. Иншалла, Куда кааласа мына нерселерге амал кылганга Алла Таалам товфик берсин. Иншалла, Алла Таалам баарыбызды эки дүйнөдө бактылуу кылсын. Канча Алла Таалам жашоо берсе, ошону жашайбыз. Бирок ошону татыктуу, жакшы бир пакиза кылып жашай эле тургандар.
колубуздан келишинче күнөөдөн сактанып жашайлы. Алла Таала бизге эле буйрганда, биз кыла албай турган нерсеге буйрган эмес, күчүбүздүн жете турган нерсеге эле буйрган. Ошон үчүн иншалла акырын ыйманыбызды бекемдеп 5 убакыт намазды каза кылбай, орозобузду тутуп, зекетибизди берип, Кураныбызды окуп, зикирибизди кылып, адал соода кылып, аял бала чакаларыбызга кичине мээримдүү болуп, ата энелерге куп жүрөктөн кызмат кылып, элибизге куп жүрөктөн кызмат кылып, бир туугандашып, бирибизге текке берленбей, бирибиздин малыбызды арам жол менен тартып албай, бирибизди кордобой, бирибизди ушактабай, бирибизди көрө албастык кылбай, бул арам нерселер да бардыгычы. Кичпейилдик менен, кеңпейилдик менен, кечиримдүүлүк менен, каниет менен, кайраттуулук менен, шүгүрчүлүк менен, сүннөт менен иншалла жашаганга аракет кыла берели. Аракет кылабызбы иншалла? Алла разы болсун. Менин атым Канат. Марал FM радиосунан Новосибирскке келип, жолугушуу айтып берүүңүздү суранып жатышат. Гонорар канча болот жана башка боюнча сүйлөшөйлүк дедик эле. Алейкум ассалам. Мага азыр убактым деле жок да Россияга барганга. Жумуштарым көп, сабактарым көп. Кудай кааласа дуа кылып турайлы, да бир жакшы күндөр болуп калар. Анан иншалла буйрса, Алла Тааланын буйрган күндөрү барарбыз иншалла Новосибирскке. Мурда Чубагдамулла рахматулла алей досубуз экөөбүз бардык эле. Новосибирскке барып, андан кийин Читага барып, бир учур эле да. Ошодон кийин бара элекпиз го дейм. Кудай кааласа иншалла барабыз да. Москва шаарында продуктовый магазинде кассада иштесе болобу? Ал жакта алкоголь суусундуктары да бар. Намаз окууга, жолук салынууга каршылык жок, шарттары бар. Тапкан акчам арам болбойбу? Мусулман эмес мамлекетте жана кардарлары мусулман эмес болсо болот деп уктум эле. Жооп берип коюңуздарды сураныч. Алла Таалам ыраазы болсун. Машалла, намазга, жолукка каршылык болбосо жакшы экен. Бирок албетте эми аякта алкоголь, тияк-бияк немелерден башка бөлүмгө өтүп алсаңыз жакшы болот. Аракет кылың. Азырынча ишти таштабай туруң. Бирок ошодон башка бөлүмгө айтып, мисалы өтүп алсаңыз, эркиндей печенье, сеченье, конфет, санфет, тияк-бияктарны. Мүмкүн болушунча акырын сактан таптакыр өткөрбөй, только жумушуңуз арак ташымай эле кыла турган болсо, анда башка жумуштарды караштыра бериш керек. Салам алейкум. Умра менен ажылыктын айырмасы кандай? Алейкум ассалам. Ажылык фарыз да. Умра бул сүннөт да. Ажылык өмүрүндө бир жолу фарыз. Умраны болсо, ол жыл сайын ажылык болсо 5 күн да, калганы умра. Бир жылда 5 эле күн ажылык болот. 8-чи Зилхижжа, 9-чу, 10-чу, 11-чи, 12-чи бүттү. Ушул 5 күн ажылык боюнча. Калган күндүн бардыгы умра. Умра бул сүннөт амал. Кылбай койсоңуз эч кандай күнөөкөр болбойсуз. Бирок ажылык фарыз болуп туруп, мүмкүнчүлүк болуп туруп кылбай койсоңуз катуу чоң күнөөкөр болосуз. Ошон үчүн иншалла муну биз сөз ажылык менен экөөнүн айырмалары бар. Экөөнүн аткарган амалдарында да, мисалы ажылыкта мындай да, ал жерде курбандык чалуу бар, шайтанга таш ургутуу бар, Арафат тоого чыгуу бар, Муздалифага келүү бар, Минадагы бар. Бир топ иштери көбүрөөк умрага караганда ажылык кыйыныраак. Ошон үчүн Алла Таалам мынакей жылына бир жыл эмес, өмүрүндө бир жолу фарыз кылып койгон да, машакаты көп болгондугу үчүнчү. Умрада жеңил эле да. Умрада кандай жеңил эле дегеним, ихрам байлайсыз, лаббайк айтасыз, барып туруп таваф кыласыз, Сафа Марвага жүрөсүз, чачты аласыз, чыгасыз. Беркиде деле ошондой. Ихрам байлайт, аларда деле таваф кылат, бирок анга кошумча дагы амалдар бар да. Алымдарды түш көргөн жакшыбы? Абдушукур ажы, Өзбекстандык Исхак Дамыланы өтө жакшы. Алымдар Алла Таала, пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдын мураскорлору. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мураскорлорун түш көргөнүңүз, илимди түш көргөнүңүз, жакшы адамдар түш көргөнүңүз. Машалла. Мына Абдушукур Дамыланы, Өзбекстандык Исхак Дамыланы өтө жакшы. Эми ошолордун сөздөрүнө амал кылыңыз. Устаз, мени көп учурда басырык басат. Түндөрү да, үндөрү да угулуп кээде ымыркай таап алган. Белгисиз эле карандарга
турмушка чыгып аябай кыйналып учурлар да болуп атат. Жашым 18-де жолуктамын, дарат менен зикир дуалар менен жүргөнгө болушунча аракет кылам. Дем салдырып да көрдүм, кантип арылсам болот. Сиз саркы кечки биринчи пайгамбарыбыздан айтылган сүннөткө бекем болуңуз. Сүннөт дуаларда коргоо, сактануу, чеп болчу. Күчтүү сүннөт дуаларда эрте мененки сүннөт дуалар бар, кечки сүннөт дуалар бар. Баарыбыз жатташыбыз керек. Убакыт биз ар жака тийип кетип атабыз, болбой калып атат да, болбосо бирден сүннөт дуаларды жаздыртып туруп эле жаттасак да болмок да. Ошолорго иншалла бекем болуңуз. Анан кийин аракет кылыңыз, ихлас фалакнасты ишеним менен окуңуз, шектенбей. Андан кийин садака да берип туруңуз, эң жакшы дагы эле мынау кетпесечи бир кан чыгарып коюңуз. Кудай кааласа иншалла мыналар сен көр, мен көр жок болот бардыгы. Анан ауду бикали бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим деп 3 жолу айтасыз дагы, аятал курсун окуңуз. Качан ушундай үйлүү кыла баштаганда, же сезим аркаңыздан бирөө жүргөндөй болуп, же ушундай сезим башталганда сразу ушуну окуңуз. Бисмиллахиллади ла ядурру ма исмихи шай'ун фил арди ва ла фис сама ва хува самиун алим. 3 жолу окуп, андан кийин аятал курсу. Мен 5 жылдан бери медреседе Куран жаттап жүрөм. Бүтө элек мен такрар алсыз. Ата-энем Россияда иштеп жатышат. Аябай кыйналышты. Мага муктаж болуп жатышат. Ичинен менин окуума каршы болуп, нааразы болуп жатышат. Көңүлдү бир жерге коюп окуй албай жатамын. Сыгылып, стресс болуп, медреседен дагы чыгып кеттим. Эмне кылышымды билбей калдым. Ата-энеге барың. Тем более медреседен чыгып кетипсиз. Siz ata-enеңizге барыңыздағы жардам беріңіз. Күн сайын siz erте менен 1 saat, түштөн кийин 1 saat Куранга бөлүп коюң. 1 saatта 2 пара окуйсуз, түштөн кийин 2 пара окуйсуз. Мына калган учурдун бардыгын ата-энеге жардам бериң. 2 saat күн сайын Куран окуй бериң. 5 вакыт намазды каза кылбайсыз, албетте. Анан калган Алла ата-энеге жардам бере бериң. Кудай кааласа, Кураныңыз дагы калбайт, ата-энеңиз дагы разы болот, ата-эненин разычылыгы менен Куран сизге жугумдуу болот. Салам алейкум, ва алейкум ассалам. Менде бир суроо бар эле. Көптөн бери кыйнап жүрөт. Мен үзүр, недержание мочи дейби, бар, анан издештирип көрсөм, ар бир намазга дарат алышым керек экен. 5 вакыт намазга 5 жолу ушунун оңой жолу барбы, же ар бир намазга дарат алышым керекпи? Мисалы, пешим намазды кеч окуп калсам, асырга жакын кайра дарат алганга туура келип кала жатат. Ачыгын айтсам, кыйналып кеттим. Алла жеңил кылсын, кара, бул жуунганда сиз муздак суудан кыйналып атасызбы, же кандай? Адам баласы mesela жуунган сайын сергийт де өзүчү. Жуунган сайын адам баласы жеңилдейт, көңүлү ачылат. Ошон үчүн буга деле көптөрө суунун деле кереги жок. Көптөрүнүн суунун кереги жок. 1 литр сууга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул жолду айтып атам. Жөн эле толук дарат алат эле да, 1 литр сугачы. Мына спокойно ушуна карап жакшынакай жууа жакшы. Эми үзүрлүгү ошондой да. Ар бир намазга эмес, ар бир намаздын убактысына дарат алып коюңуз. Болду, Кудай окуп коесуз. Буга эми шариаттын талабы ошол. Шариаттын талабы ошол. Вакыт барбы? Менин суроом, мен 13 жаштамын. 1 жыл мурун эжейим бизге кошумча сабак берген эле акчага. Мурда унутуп калыптырмын. Быйыл өзүм ооруп атат элем. Анан кийин 2000 сом акчасын берейин десем, жөн эле кой, дарыларыңа иштет деп атат. Маалыматыңызды берип кетсеңиз. Мейли. İşletli, özüңө иштете бер, ооруп атсаң ошо дарыңа десе, эчтеке эмес болду. Сен ага карыз эмессиң. Бирок айтып кой да, мен сизге карыз элем, ошону берейин деп атат элем депчи. Кээде ачык айтыш керек болот. Менин суроом мындай, күйөөм жумуштагы аялдар менен ичет. Мен ошонун айына урушуп чыгат. Мени болуш керек. Ичпе десем өзүм билем дейт. Эмне кылсам болот? Карагыла. Маселенин бардыгы иман, амали салих. Ансыз чечилбейт. Үй бүлөлүк болсун, жумушта болсун, туугандар кайерде болбосун. Ошон үчүн үйдө силер азыр имандын сөзүн сүйлөгүлө. Намазга бекем болуп, дуаларга бекем болуп, анан даватты токтотпоңуз. Айта бериңиз күйөөңүз, Кудайдан коркуңуз, үйгө оору алып келбең, үйгө да балекет салекет кесепеттердин бар жыйнап келбең. Биз тууралуу Алладан коркуңуз.
депчи ахиреттен тияктат айта бериңиз. Адамдын түкүрүгү, шилекейи нажасқа кирбейт. Assalamu alaikum. Хижама кайсы учурда кылынат? Жана кайсы жерде жасатсак болот? Жасай турган жерди сунуштап берсеңиз чоң рахмат. Хижаманы өзүнүн илими бар да. Мына ай как раз мына ушул азыр 19 нечетный числа. Ар айдын 17, 19, 21, 23 мына ушул айлар күндөрү хижама кылса жакшы болот. Хижама кылганга биздин машаллах доктор Замир деген бар, бүгүн сабакка келбейби билбейм. Машаллах ошого кайрылсаңар болот. Баягы мурда бейиш деген бирикме бар эле, мына агропром деп коет эле, ак үйдүн жанында, билесиздерби? Азыр ошол жерде аты эмне экенин деле билбей калдым да. Ошол жерде машаллах жакшы. Не бар дейт? Ошо хижама жазып койгон, издештирсеңиздер иншалла таапыр. Так, хижама. Менин дос балам өтүп кетти эле. Анан мен анын бир кийимин алып кийген элем тирүү кезинде. Ошону бере элек болчумун. Анан өтүп кетти. Не кылсам болот? Толук түшүндүрө кетесизби? Буну ата-энесине алып барып бериң. Ата-энесинен. Ал сиз карыз экенсиз. Ошону барып берип кой, жууп жакшынакай тазалап, ата-энесине берип кой. Эгер ата-энеси кайра жок балам сен кие бер деп берсе, проблема жок, кие бериң. Кошуна аял госрегистрде иштеген. Аял экөө биригип бизге тиешелүү болгон 5 сотик жерди кызыл китеп кылып жасатып алыптыр. Ушунча кордукту көргөздү кошуна. Жерди тартып алганы үчүн сурагы болобу ахиретте? Кандай болот? Алла разы болсун. Ахиретте ол бир карыш жерди тартып алса, зулумдук менен мойнуна 7 жерди илип коет дейт. Москва шаарынан кайрылдым. Сыйкырга кабылган адамды буттан алат деген чынбы? Эгер ошондой болсо кантип тазалансам болот? Сиз окутуңуз, өзүңүз окуңуз. 5 убакыт намазды баштаңыз дагы, өзүңүзгө дем салганды баштаңыз. Аятал Курсини көбүрөөк окуңуз. Ла хаула ва ла куввата илля биллахты көп кылып, эгерде Бакара сүрөсүн окусаңыз өтө жакшы болот. Өзүңүз аны билбесеңиз, башка бирөө Бакара сүрөсүн окуп, үйүңүздө дем салып берсин. Кудай кааласа, сыйкыр ал үйгө вообще жакындабайт. Адам каза болгондо маркумдун кийимин кийсе болобу? Мисалы жакын туугандары. Эчтеке болбойт. Кээ бир ойлойт ошот, маркумдун кийимин кийсе эле мен деле өлүп калам дегендер. Тооба, ал кийим кийсе эле өлбөйт ал. Ажалы бүткөндө өлөт. Алла чакырганда өлөт ал. Маркумдун кийими алхамдулилlah карап, эгерде мурас менен бөлүнсө, без проблем кийсе болот. Экинчи суроом, динибизде шариатта адам каза болгондо күзгүлөрдү жабыш керекпи? Күзгүлөрдү. Эми чоң күзгүлөр болсо чаап эле койгула. Кичинекей күзгүлөр болсо кажет деле жок. Мен 24 жаштамын, аябай жакшы баламмын деп айта албайм. Үйлөнүп ажырашкам. Атам бул дүйнөдөн өткөнүнө 10 жыл болду. Апам бар, бир туугандарым дагы бар. Алар апама каралашат. Мен канча иштесем да, иштеген акчам апамдарга, бир туугандарыма өзүмдөн ашпай жатат. Нәпсимди тыя албай жатам. Ахиреттик абалым кандай болот? Билсем болобу? Жүрөгүм таш болуп бараткансый. Күнөө экенин билсем да кылып жатам. Балким сиз менин ахиреттик абалымды айтсаңыз, же мени урушуңузчу туура жолго түшкүм келет, бирок эч окшошпойт. Кантип урушам сизди? Бирок Алла разы болсун ахиретти ойлонгонуңуз үчүн да. Мындай кылыңыз, сиз чөйрөнү өзгөртүң. Жаман балдарды жаман таштаңыз аны. Дос болсо деле таштап коюң. Жаман көрсө жаман көрсүн, кош болсо кошпой эле койсун. Жаман балабы, жаман доспу, таштаңа чөйрөнү өзгөртүң. Кудай кааласа иншалла сизге жашооңузга береке келе баштайт. Кудай кааласа, анан 5 убакыт намазды мешитте окуганга аракет кылып, чын сүйлөңүз. Кандай оор күн болбосун да, кыйналсаңыз да алдабаңыз. Чын сүйлөңүз. Менде бир суроо бар эле, жолдошумдун ойношун экинчи рет билип калдым. Ал мойнуна алган жок, наоборот мени коркутуп сүйлөбөй кеч келип жатат. Мен эмне кыларымды билбейм. 2 кызыбыз бар. Сиз сабыр кыласыз. Намазда дуа ыйлап дуа кыласыз. Келгенден кийин баягындай күйөөңүзгө даават бересиз. Эч кандай эмес. Күйөө аялы күйөөсүнө даават берсе болот. Проблема жок. Кандай даават? Алланы улуктап, жакшынакай кылып, динди айтып, бактылуу жашоо, таза адал ак никеңизде биякта турабыз. Арам жолу менен кошулбаң. Ошонун бир кесепетин, убалын
бардық бактысыздыгын үйгө алып келбең деп элечи. Устаз, менин күйөөм менден мурун никесиз өзүнөн 8 жаш чоң аял менен 3 жыл жашаган. Анан мага үйлөндү. Жашаганыбызга 4 ай болду. Дагы деле тиги аялды эсинен чыгара албай, менден жашыруун сүйлөшөт. Үйгө ичип келип тиги аял менен жашаган күндөрүн кечке айта берет. Дайыма ойлонуп түнү ыйлайм. Буюрса жакшы болуп мага көңүл буруп калар деп. Бирок жылыш болбой жатат. Устаз, ажырашканым туурабы же сабыр кылып жашаганымбы? Жооп бергениңиз үчүн чоң рахмат. Аллаху акбар. Эми арак ичкемден бир нерсе деп айта албайбыз да. Бул арак бардык күнөөлөрдүн ачкычы да. Ошон үчүн эң азыркы мыналарды оңолуу процессин ойлонойлу, кандай кылыпчы. Кантип үй бүлөнү сактап калышыбыз керек? Ушундай арактан, зынадан, арамдан тугандар бирле имандын жолу, башка жол жок ага. Үйдүн ичинде иман гана, үйдүн сыртында дагы иман гана токтотот арамдан. Иманды үйрөнүп бекемдей турганга жол дават жолу. Ошон үчүн ар ким ушул аракет кылыңыздар, иншалла даватка чыгарганга, жакындары бар, туугандары бар, ага энелери бар, чогу да чыгып келгенге акырын иншалла Кудай кааласа, иман аракетке келсе, күнөөдөн жиркенич пайда боло баштайт. Иман курчуса, арамдан жиркенич пайда боло баштайт. Арамдан сактануу жеңил болуп калат. Ибадат кылган ага оңой болуп калат. Менин сурам, имплант тиш салуу боюнча төрөттөн кийин көпчүлүк тиштерим алсырап калган. Стоматолог бир тишти имплант салуу керек дейт. Шариятка туура келеби? Жана адам өлгөндө сөзсүз чечүү керекпи? Имплант сөөгө катырылат дейт. Алла разы болсун. Жок. Имплант салдырсаңыз боло берет, шариятка туура келет, проблема жок. Адам өлгөндөн кийин тиштери жылып албайт. Чыгарып барып андай жок ал. Ошо ойдон калат. Дамла аракты кантип таштаса болот? 4-5 ай намаз окуп кайра ичип алам. Мечитке байланыңыз. Өткөндө дагы айттык эле. Жаштардын оңолуусу илимде, эркектердин оңолуусу мечитте, аялдардын оңолуусу үйдө, кылмышкерлердин оңолуусу түрмөдө. Ошон үчүн ишe карап туруп, мына жерде сиз карап кайра ичип алып атканыңыз, мечитке байланыңыз. Кудай кааласа иншалла. Аракты оңой эле таштайсыз, чөйрөнү таштайсыз. Күйөөм Москвада, мен Кыргызстанда, кайненем, кайнатам менен турабыз. Күйөөм Москвада, мен Кыргызстанда, кайненем, кайнатам менен турабыз. 2 кызым бар. Кайнатам биз жаткан комнатага небересин көрөм деп кире берет. Мага вообще жакпайт. Күйөөмдөн башка эркек кирген туура эмес деп ойлойм. Күйөөмө айтсам, ата-энем дейт, ушуга эмне дейсиз? Мейли, неберени эми жакшы көрөт да, кайната болгондон кийин. Аны урматтап эле, мейли кайнатаны ошо неберени чыгарып эле көрсөтүп туруңуз, тиякта эле барып тура берсин. Бирок эми чечинген, кийинген бир комната ар бир аялдын акысы, любой эркектин мойнунда баягы махрдан сырткары туугандар тамак аш, кийим-кече, бир турак жай эми бир жакшы бөлмө камсыздап берип эркектин мойнунда да, что аял ээн эркин чечинип, кийинип, путу колун жайып, каалагандай жатып, каалагандай уктап тура турганга мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек. Бул эркектин мойнунда милдет. Ага анын үйүнө даже бойго жеткен өзүнүн баласы эртең менен түштө, кечинде такылдатпастан туруп киргенге уруксат эмес. Ислам маданияты тазалыктын негизинде курулган. Кайната болсо деле кара кичине ондай этиятташ керек. Тим более күйөөсү тиякта өзү баласы менен болсо, мүмкүн чечинген абал болуп калышы мүмкүн. Мүмкүн же ыңгайсыз абалда уктап аткан абал болуп калышы. Ар кандай да, Ошон үчүн иншалла неберен сыртка неме кылып, проблема жок. Ортосунда мына жакшы урмат сый менен кетиш керек. Вакыт барбы? Болуп калдыбы? Так. Курандын фазилеттерин угуп 30 параны толук жаттаймын деп ниет кылып, 1 жыл 5 жылда 3 пара жат, 1,5 жылда 3 пара жаттадым. Бирок Куранга аракет кылсам дүйнө иштери калып кетет деп кыжалат боло берем. Оюм бөлүнүп, жумушумда Куран жаттагым эсимден чыгып калат деп кыжалат боло берем. Үйлөнгөнмүн, 2 балам бар. Кантсем болот? Кеп кеңешиңизди берип коюңузчу, рахмат. Туган мындай да. Вакыт бөлсөңүз кыжалат боло бербейсиз. Куранга дагы, дүйнөгө дагы. Дүйнөгө 8 саат берип коюңуз, 8 саат уйкуга берип коюңуз.
Нар жақта дағы бір 8 саат қалады екен. Ошоны Құранға беріп қой. Не қышалат боласыз? 8 саат дүниеге бердіңіз. 8 сааттан кейін де қышалат болсаңыз, андай дүниенің керегі жоқ. Ошончо ошо 8 саат толық бере албайсаңыз, мейлі 4 саат беріп қойын Құранға. Истиқамат менен. Аз болса дағы уланып тұрған бұл жақшы да. Аз болса да уланып тұрған. Ахаббул а'мал иналла адвамуха ва ин қалла. Пайғамбардың хадисі бар. Алла Таалаға ең сүйкімді амал аз болса дағы уланып тұрған. Үзгүлтүксүз болып тұрған амал ең сүйкімді екен да. Ошончо сіз 2 саат Құранға беріп қойың, ошон 2 сааттан кем кылбаңыз, Құда қаласа 1 айда көптеген ийгиликке жетесиз. Амин. Субханакаллахумма бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта.